Өткөн жумада Соода өнөр жай палатасы атамекендик өндүрүшчүлөрдүн Кыргызстанда жасалган улуттук брендин илгерилетүү механизмин бекитти. Аталган товардык белгине колдонууга расмий укук бере турган өлкөдөгү жападан жалгыз уюм Соода өнөр жай палатасы болуп саналат. Бизнес өкүлдөрү үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында брендти колдонуу боюнча тарифтик саясат абдан ийкемдүү форматта иштелип чыкканы айтылды. Атамекендик продукцияны колдоо максатында кабыл алынган бул маанилүү документтер турасында алдыда кенен сүйлөшөлү деп атабыз. Мейманда Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын уюштуруу жана палатанын мүчөлөрү менен иштөө департаментинин баш кадиси Шамшиев Насирдин агай бар. Насирдин агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиз. Абдан жакшы жаңылык менен келип отурасыз студиябызга. Бул эми биздин өндүрүшчүлөр, ишкерлер көптөн күткөн нерсе болуш керек. Анткени Кыргызстанда жасалган продукциялар бүгүнкү күндө дүйнөлүк рынокто өзүнүн ордун мындай жогорку сапат менен багындырып атат десек болот да. Бул абдан керектүү учурда кабыл алынды окшойт. Да, керектүү учур, бирок бул жерде кеч калган жокпузбу ошол эле учурда? Эми мындай да, өзү негизинен Кыргызстанда жасалган деген белги өзү бул конкурстук негизинде кабыл алынган. Аны 23-жылы 24 марттагы 70-мыйзам менен бекитилген. Бунун негизги ээлөөчүсү болуп, бул Кыргыз патент бекиткен, бирок жана бренд биздин Илбирстин сүрөтү тагылган. Ал белгини Кыргыз Республикасынын жер ресурстар министрлиги ээлеп Айыл чарба министрлиги? Жок. Министерство природных ресурсов. Экология боюнча ошол министрлик ошол брендтин ээси катары табылып алынды. Ал эми бизге ошол укукту пайдалануу укугун бизге бергенде, бул Кыргызстанда жасалган деген мурда эле жанакы этикеткаларга басылып жүрбөдүбү? Бирок бул андан айырмаланып, бул жөнөкөй жарнамалык негизде эмес, бул ага өлкөдө өндүрүлгөн товарды рынокто таанымал кылуучу, анын келип чыгышын сапатка болгон жоопкерчилик, ишенимдүү өндүрүш маданиятын көрсөткөн инструмент болот. Бул атайын белги, ошол Илбирстин сүрөтү тартылган Майден Кейжи деген болот. Ал белги жөнөкөй эле мындай ар кимге жөнөкөй эле бериле бербейт. Себеби дегенде бул ошол бизге 26 жылдын 24 февралында атайын Кыргыз патент аркылуу бизге ушул укукту пайдаланууга берилген. Биз эми ушул белгини Кыргызстандын юридикалык жактарына же болсо ошол товар чыгаруучу, өндүрүш чыгаруучу субъекттерге биз аларды пайдалануу укугуна берүүгө биз беребиз да. Ал үчүн атайын мындай лицензиялык келишим түзүлөт, ошонун негизинде берилет. Биринчи, эмне үчүн ушул азыркы ушул бериле турган нерсе, илгерide Союз убагында бул сапат белгиси болгон өзүнчө. Ошондой эле маанидей болот да. Ал өндүрүүчүлөр үчүн эмнеге негизги артыкчылыгы кандай? Эмне берет алар? Да, рынокто айырмаланат. Себеби дегенде, эгер ушул белгини эметкен болсо, мындай да бир эле товарды мына бир канча өндүрүшчүлөр чыгарушу мүмкүн. Маселен, Максим деп айталык, Максимди таң чыгарат, Шоро чыгарат. Бирок ушул жерде эгерде ошол компаниялардын бирөөсү ошол биздин белгини ала турган болсо, ал рынокто ошол атаандаштыкты күчөтөт да. Анын ошол эмесин жергиликтүү товарды өзүнчө көрсөткөн мындай артыкчылык, репутациялык артыкчылыкка ээ болот. Экинчиден, ишенимин өсүшү. Эгерде ошол белги биз тарабынан так критерийлер менен текшерүү жана көзөмөл менен беребиз. Демек, ал ошол алып аткан кардар ошол товардын баягы сапатына, анын келип чыгышына, экологиялык тазалыгына ал мындай ишеним менен карайт да. Жөн эле мындай белги барбы, демек аны мындай ишенимдүү менен эч кандай ишинде коркпостон сатып алса болот деген маани. Бул экинчи белги. Үчүнчүсү, бул чет өлкөгө чыгарганда бул Кыргызстандын ошол мекеменин дүйнөдөгү аброюн көтөрөт.
ал реклама жактан дагы көтөрөт. Ошол демек Кыргызстандын аброюн, Кыргызстанда жасалган деген ошол мамлекет, ошол ишкер чөйрөсүн мындай реклама кылганга дагы жардам берет да. Товарды экспортко чыгарууда. Сиз кандай суроо берем дедиңиз? Мен да ошол экспорт жөнүндө сурайын. Экспортко чыгарууда ошол биз азырынча биз Кыргызстандын ичинде чыгарабыз. Bir az vaqt ötkөндөн кийин Madrid'de olotор ошондой бир эме бар. Ошондой уюм бар, ошондой каттоодон өтүшүбүз керек. Ал үчүн бир аз кичине азыркы мезгилде өзүбүздүн өндүрүшчүлүгү мындай таратып, анан мындай жылдырып алалык. Андан кийин ошол дүйнөлүк рынокко чыгаруу үчүн аны дагы рекламалайбыз. Себеби дегенде экспортко даярдаганда көп өлкөлөрдө деле, маселен, бренд менен келип атпайбы? Биз, маселен, өзүнүн мындай кандай десем, masalan Швейцариялык сааттар же болбосо жанакы французский духолор өзлөрүнүн бренди менен келет го. Биз да ошондой Кыргызстанда жасалган деген брендти алсак, бул дүйнөдө да дүйнөлүк рынокто ошо Кыргызстандын ошол Кыргызстандагы ишкананын бир кыйла мындай абрыйын көтөрүп, мындай кеңири рынокко чыгарууга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошол товардык белгини берүүдө Кыргызстанда жасалган деген сиздерге укук берилип атпайбы ошону берүү боюнча? Кандай талаптар, кандай критерийлер менен муну ким ала алат деген? Анан жанагы товардын текшерилет деп айттыңыз, текшерилгенден кийин гана берилет депчи. Сапатын текшересиздер да бул жерде. Биринчиден мындай азыркы мезгилде Соода өнөр палатасында комиссия түзүлдү. Ошол эменин тиги Кыргызстанда жасалган белгини берүү үчүн атайын комиссия түзүлдү. Анын критерийлери так аныкталды. Кандай критерийлер менен берилет, кандай сапатта болуш керек. Анан сиз жана башында айтып кетти, тариф да бекилди. Биринчи тарифти мен кыскача айта кетейин. Биринчи мына каттоо үчүн биринчи төлөм 5000 сом болот. Бул жөн эле катталыш үчүн баягы бизге арыз бергенде ошол эгерде биз аны кабыл алсак 5000 сом төлөйт. Анан кийин жылдык төлөмдөр болуп турат. Эгерде bir продукцияга эми компания 30 түрдүү продукцияга 40 түрдүү чыгарабы, бирок алар бирине, экине же болбосо анын 5-6 продукцияга гана алышы мүмкүн. Ар бир продукцияга биз ойлоп атабыз азырынча bir 5000ден койсок, ошондо тиги bir 10го чейинки продукцияга ала турган болсо 50 000, андан кийин 100 000ге чейин гана жылына төлөм болот. Бул жерде мындайда тиги чыгарган компания өзүнүн сапатына чыгара турган болсо, алар тиги баасына бир аз акча кошуш да мүмкүн. Бул эми компаниянын баягы өзүнүн саясаты да. Эми кандай критерийлер бар? Биринчиден, ал биринчи документ кабыл алып атканда, биринчиден биз алардын баягы каттоо документтерин алабыз. Экинчиден, баягы салык мекемесинде, салык кызматындагы ИНН, баягы налогу, салыктык байланыш кызматтары, товардын тизмеги. То есть алар, маселен, кайсы товарга, бардык товарга алар айтып атам го, бардык товарга алар албашы мүмкүн. Бирөөнө, жекөөнө же бешөөнө, бренд катары арасынан бирөөнө алышы мүмкүн. Өндүрүш дарегин ырастаган маалымат. Бу жерде мындайда, маселен, алалык, маселен, жанакы Куликовский. Ал, маселен, өндүрүштү бул жерде чыгарып, башка филиалда болушу мүмкүн. Бирок ар бир компания ошол бул товарды бул жерде гана чыгарат деген. То есть аягы өндүрүштүн өзүнүн так маалымат адреси болуш керек. Себеби дегенде дареги болбосо, себеби дегенде ал товарды эгерде башка филиалдан чыгарса, ага берилбейт. Ошол өндүрүштүн баягы чыгарып аткан так маалыматы, так дареги керек. Себеби мындайда ал жерде чыгарып атканда баягы технологиялык схема болот. Технологиялык схеманы баягы чийки зат келгенинен баштап акыркы чыгарганга чейинки бүт технологиялык чынжырчаны текшеребиз. Себеби бизде кыргыз экспертиза бар. Ошолор баягы ошол эмеден баштап, чийки зат киргенден баштап, анан баягы акырына чыкканга чейин ошол процессти так эмерсе. Анын үчүн жабдуулар
текшерилет, себеби дегенде кандай жабдууда чыгалат, кайсы технология менен чыгат. Ал так болуш керек. Так себеби дегенде акыркы чыгып аткан товардын сапаты так болуш керек. Ошон үчүн баягы өндүрүштүн технологиялык схемасын көрсөтөт. Анан дагы ошол Кыргызстанда жасалган белги Кыргызстанда жасалыш керек. Себеби дегенде баягы кээ бирөөлөр болот го, чийки затты же болбосо баягы анча-мынча деталдарды, башкаларды башка мамлекеттен алып келип жөн эле сборка кылып туруп эле чыгарам десе, аларга берилбейт. Талапка жооп бербейт. Талапка жооп бербейт. Ал жок дегенде ошол Кыргызстанда жок дегенде баягы чийки затты чыгарыш үчүн жок дегенде 50% ушул Кыргызстанда жасалыш керек, 50%дан жогоркусу. Ошондо гана ошол Кыргызстанда жасалган деген белги бергенге мүмкүнчүлүк болот. Чийки зат дагы өзүбүздүкү болуш керек деген маселе. Чийки зат жок, не обязательно чийки зат, бирок обработка, жанакы иштелиш 50%дан жогоркусу бизде болуш керек да. Чийки затты алып келип, ана кайра иштетсек болот да. Маселен, кээ бир деталдарды биз жасабайбыз, кээ бир нерсени жасабайбыз, бирок жалпысына алып келгенде ошол товардын жалпы составында Кыргызстандын 50%дан ашыраак болуш керек үлүшү. Кыргызстанда жасалган товарлардын, чийки заттардын дейбизби, башкалардын ушу жок дегенде бир 50%дан ашыгыраак чыгыш керек. Эмне үчүн ушул белгини берүү Соода өнөр палатасына берилет деген суроо да пайда болушу мүмкүн. Себеби дегенде Соода өнөр палатасынын негизги максаты бул бизнес менен мамлекеттин ортосундагы байланышты көпүрөнү түзүп атабыз биз. Бул биринчи. Экинчиден, акыркы жылдары ушул мамлекет көп нерсени мындай бизнеске кийлигишин азайтып атат. Маселен, биз мурда эле товарларга баягы товарды чыгарууну мындай Кыргызстанда не только Кыргызстанда, баягы чет өлкөгө чыгарып атады, кайсы жерден чыккан деген сертификат берчү. Баягы келип чыгыш сертификатын алуу болчу. Экспертиза жасачу, жана форс-мажор деген экспертиза болчу. Андан кийин былтыркы жылдан баштап бизге баягы баалоочулардын аттестациялоо, баалоочуларды окутуу бизге өттү. Анан риэлторлерди окутуу. Риэлторлерге сертификат берүү дагы азыркы күндө ушул биздин карамагыбызда. Демек, мамлекеттик орган, мамлекет министрлер кабинети дейбиз, администрация президент дейбизби, бул деген Соода өнөр палатасына мындай көп нерсени ишенип берип, бул себеби дегенде бизнес чөйрөсү же болбосо баягы аутсорсингге берсе, ал жерде ошол кабыл алган бизнес ассоциация дейбиз, биздин ТПП бул ишти мындай бюрократия азыраак болуп, мындай тагыраак аткарат деген сөз да. Ошон үчүн бизге азыркы мезгилде ошо мындай Кыргызстанда жасалган деген белгини дагы бизге берген ушул принцип менен берилип атат. Ойлойбуз, ушул дагы жакшы жолго коюлат деп атабыз. Жанагы критерийлерди эске алганда биз айтпадыкпы, азыр дүйнөдө бренд болуп калган биздин товарлар көп эле болуп калды. Алар дагы алганга мындай зарылдык барбы? Алыш керек. Эми мындайда чындап келгенде алганга зарылдыгы бар. Себеби дегенде кээ бир убактарда баягы Кыргызстанда жасалган деген эле айтпадым башында, этикетканы тигип коюп эле берип атат. Бул деген эми баягы башында болуп келбеди. Биз деле Кыргызстанда баягы өзгөчө жеңил өнөр жай багытында биз Кытайдан алып келип туруп эле бир аз кичине өзгөртүп, же болбосо этикеткасын алмаштырып эле Кыргызстанда жасалган деген келип атпайбы? Акыркы мезгилде мына азыр өзүңүздөр билип атасыздарбы, жанакы көп товарларга ИАЭПтин алкагында же болбосо башка мындай эркин соода мындай аймагында жанакы маркерлөө киргизилип атат. То есть жана QR код менен киргизилип, QR кодду карап, ошонун негизинде товар сыртка чыгып атат. Эгерде ошол QR коддо мындай эме болгондо мүмкүн чындап келгенде Кыргызстанда ал жасалбашы мүмкүн деген. Ошон үчүн экспортко чыгып атканда сөзсүз түрдө ошол белгини алыш керек да. Себеби мен башында айтып кетпедим, бул деген ошол мекеменин, ошол баягы ишкерлик субъекттин имиджин көтөрөт.
Себеби мына биз ошону азыр атайын реклама кылып, ошолу биз атайын жайылтып атабыз, ишкерлер түшүнсүн деп. Себеби бул Кыргызстанда жасалган деген белги, ошол менен негизги максаты ушул болчу да Кыргызстандын товарлардын сапатын, экологиялык таза экенин, биздин суу таза экенин, бийик тоолуу мамлекетте жашаганыбызды мындай даңазалаган белги экенин, себеби дегенде ошол ак илбирстин сүрөтү тартылган жанакы белгиге. Ошол бир көргөндө эле демек Кыргызстан жасалган турбайбы, бул экологиялык таза турбайбы, буга товардын сапатына ишенсек болот экен деген максат менен ошого жеткиришибиз керек болот да дүйнөлүк рынокко. Дагы бир нерсе, бул белги негизинен 3 жылга берилет. 3 жылдык мөөнөткө берилет. 3 жылдык мөөнөттө эми мындай эми болушу мүмкүн да, кандай десем, бардык эле субъекттер мындай ак ниет иштебеши мүмкүн деген сөз да. Бир сыноо мөөнөт катары. Ошо сыноо мөөнөтү катары. Ал жерде эгерде биздин ошо Кыргыз экспертиза деген бөлүмчөбүз бар, алар ошол кокустан арыз болуп калса, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мына күмөн жараткан болсо, кошумча барып текшергенге укугу болот. Анан ал кардарлар тарабынан. Кардарлар тарабынан, же болбосо ошол дагы бир биз экспортко жөнөтсөк, ошол импортер тарабынан дагы арыз болушу мүмкүн да. Жок, бул жери мындай экен. Аны биз кайра кайтарып алууга дагы укугубуз бар. Себеби ал белги айтып атпайм, бул деген жогорку сапаттагы мындай жакшы маанай менен берилип аткан нерсе да. Ошон үчүн 3 жылдын ичинде бул баягы атайын ошол мекеме өзүнө өзү мындай тасыкташ керек да, 3 жыл боюнча тасыкташ керек. 3 жылда кайрадан бир сыйра карап туруп, кайрадан узартып койсо болот. Себеби 3 жыл, эгер 3 жылдын ичинде алар колдонбосо, бул белгини алганы менен кайра колдонбосо, ал белги автоматтык түрдө жоюлат. Бул жагын да айтып кетиш керек да. Кайра эле жанагы тарифтикке, ошол эле төлөмдөр менен экинчи жолу кайра эле. Жанагы 5000 биринчи айтпадымбы, 5000 сом бул биринчи баягы каттоо үчүн алынган. Анан кийин ошол көлөмүнө жараша, дагы бир нерсени айтып кетейин, көлөмүнө жараша, же болбосо баягы товардын мындай социалдык жактан, же болбосо биздин региондон чыгара турган болсо, аларга кошумча азайтып субсидия менен, же болбосо атайын азыраак льготный тариф менен бериле турган укук бар. Же болбосо өзүнчө ар бир субъект менен өзүнчө мына келишим түзүп, баягы мен айттым, лицензиялык келишим түзөбүз. Ошол келишимдин негизинде өзүнчө тариф да бекитишибиз мүмкүн. Ал себеби дегенде мен айтып кетпедимби? Биринчиден бул товарга алар кошумча нарк кошуш да мүмкүн. Илгери ошол мына сапат белгисине 50 тыйынбы, 30 тыйынбы кымбатыраак болчу. Себеби дегенде ал ишенимдүү, таза деген сөз, органикалык таза болчу да. Ошон үчүн бизде дагы ушундай мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Же кыскартып, же болбосо мындай кошумча дагы төлөм болушу мүмкүн. Бул эми баягы эки тараптуу макулдашуу негизинде болот да, бул өзүбүз эле биз койбойбуз, ошондой болот да. Эми бул документтерде азыр ошол бардык ошол Кыргызстанда жасалган деген брендти илгерилетүү бардык механизмдер жазылып атат да. Ошол эле учурда баягы чара көрүү, жогоруда сиз айткандай, эгерде ошол талаптарды жана лицензиялык келишимде каралган нерселерди бузган учурда кандай чаралар каралган же текшерүү эле тим болосуздар? Текшерүү менен чараларды штрафтык эме жок, жөн гана биз кайра ошол белгини укугун кайра кайтарып алганга мүмкүнчүлүк бар. Андай башка чаралар эми көрүлбөйт. Эми жетиштүү деп ошол кайра кайтарылат. Бул эгер кайра кайтарыла турган болсо, бул деген биринчиден айтып берейин, ал ишкананын имиджин төмөндөтөт. Ал алып туруп, значит, баягы сапатка жооп бербей калды деп. Ал деген өзүнүн, значит, продукциясы элдин арасында, кардарлардын арасында ишенимин жоготту деген сөз билдирет. Бул деген өзүңүз да билесизби? Бул ар бир ишкананын жанакы мындай алып келгенде репутациялык мындай мүнөзүндө доо кетип калат деген. Эми дагы бир айта кетейин, 10 июнь күнү
Соода өнері палатасы Орион мейманханасында açık eşik өткөрүп атабыз. Ушул Кыргызстанда жасалган деген белгини кеңири түшүндүрүп берүү үчүн 200-ге жакын кишини чакырып атабыз. Угуп аткандар болсо, сиздер дагы келип, угуучулар, ишкерлер келип катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы бүгүнкү күндө бизге бир мен жаңылбасам 5-6 компания уже арызын берди. Ошол арызын берип, биз азыр ошол арыздарды топтоп, ошол документтерин териштирип атабыз. 10-июнь күнү ошол Ориондо биз Кудай буйруса ошол биринчи лицензиялык келишимге ошол жерде мындай ачык кол койгонго ниет кылып атабыз. Эми ал канчалык деңгээлде болот? Ошол биринчи 5 мекеме ошол ойлойм жакшы мындай берсе керек деп өзүнүн мындай эмесин. Дагы бир нерсе, агай, азыр өзүңүз жакшы билесиз, экономиканын кыймылдаткыч күчү бул бизде орто жана чакан ишкерлер болуп эсептелет. Азыркы учурда мамлекеттик саясаттагы ошого басым жасалып атат, аларды колдоо, болушунча баягы жардам берүү, өнүктүрүү шарттарды түзүү боюнча. Ушул Кыргызстанда жасалган деген баягы белгини, товардык белгини берүүдө дагы ушул нерселер каралдыбы? Жеңилдиктерби? Анткени азыр Баткенде мисалы ошол өрүктүү үй шартында деле бирге чакан жерде бренд кылып аткандар бар да. Эми мындайда сөзсүз түрдө бул мен жана айтып кетпедим, сөзсүз түрдө бул товар кайра иштетилген товар болуш керек. Кайра жасалган товар болуш керек. Ал эми субъекттин кичиби, ортобу, чоңбу айырмасы жок. Айырмасы жок. Мен жана айтып кетпедим, эгер региондор кайрылса, өзгөчө кол өнөрчүлөр бизде өзүнчө жасайт го, ремесленники деп коет, орусча айтканда. Кол өнөрчүлөр эгерде өзүнүн баягы бир мындай алып келгенде брендин чыгарып берсе, бизге ошол сунуштаса, алар үчүн айтпайм, алар үчүн өзгөчө мындай ылдыратылган тариф каралган. Биз аны ошол менен өзү менен ошол жеке ар бир ишкерлик субъект менен сөзсүз түрдө биз мындай жекече сүйлөшөбүз. Алар үчүн жеңилдиктер каралган, өзгөчө региондорду чыгарган. Себеби дегенде эми биздин чын айтып кетпеңиз, биздин бардыгы эле мындай алып келгенде 50%, 60%га жакын эле бизнестин көбү чүй жакта, анан Ошто, чоң шаарларда гана ишканалар биригип атпайбы? Ал эми региондордо өзүңүз билесиз, мындай инфраструктура начарыраак, башка начарыраак, ошон үчүн алардан эгер ушундай мүмкүнчүлүгү болсо кайрылса, биз сөзсүз түрдө алар үчүн жеңилдиктерди карап, алар үчүн бир мындай консультация берип эметкенге биз даярбыз. Бизде эми айыл чарбасы сөзсүз түрдө ошол Кыргызстанда жасалган деген брендти таанытып калгандар бар. Мындан башка дагы кайсы тармактар ушул товардык белгиге татыктуу деп айтсак болот? Бул жерде 45 түрдүү неме товардык жанакы экономикалык эме бар, тизме бар, 45 түрдүү. Ал жерде жалаң эле товарлар эмес. Ал жерде кызмат көрсөтүү да каралган. Маселен, кызмат көрсөтүү кандай десек, биз айтсак, маселен, туристтик кызмат көрсөтүү. То есть мейманканалар, кафе, ресторандар. Алардын дагы өзгөчө бир товары, эгерде ушундай экологиялык таза, мындай өзүнүн мындай жогорку сапаттагы кызмат көрсөтүүсү болсо, аларга да бериле берет. Маселен, ошол мейманкананын баягы персоналдын тактыгы, алардын конокту кабыл алуу эрежеси, баягы комнатанын ичиндеги, мейманкананын ичиндеги жанакы ар түрдүү буюмдар, жатканга, эме кылганга, тамак ичкенге шарттардын бардыгы ал жерде да каралат. Бул жерде жалаң эле товарга эмес, кызмат көрсөтүү багытына дагы каралган. Зергерчилик, мен өзүңүз айтпадым, кол өнөрчүлүктөр үчүн биз атайын ушу жеңилдетилген тариф карап атабыз. Ал эми себеби бул кол өнөрчүлүк, зергерчилик бул деген өтө талантты талап болгон нерсе. Өзгөчө мындай кызматты, өзгөчө
кызмат мындай эметкенде өтө кылдаттык менен эс ала турган нерсе да. Биздин өзүбүз эгерде ошондой мына зергер буюмдар болсо, бренд кылып чыгара турган болсо, бизге кайрылса, анын айттым го, өзүнчө бир документтерди карап туруп эле берсек болот. Эң негизгиси ошол технологиялык схема болуш керек. Ошол баягы чийки зат келгенден баштап чыкканга чейин и көзөмөл болуш керек. Ошол чыгарып аткан мындай технологиялык процесстерди так карай турган илгери отдел технический контроль деген болот эле. Ошол азыр техникалык көзөмөл болуш керек ар биринде. Ушул товар сырьё келген, сырьё каяктан алат, кандай сапатта алынат. Ошол эле маселен айыл чарба программасы бизде эми негизинен бул жерлерде алабыз да. Маселен ошол эле ширени чыгарганда алмадан же болсо картошкодон чипси жасап аткандар бар. Ошонун кайсы жерде алынган, ал үчүн дагы эгерде керек болсо тастыктаган документтер керек болуп калат да, чийки затка дагы. Себеби чийки заттагы товардын сапатынын акыркы чыгарылышы ошол башындагы чийки заттан дагы көп мындай немеси болот, көз каранды болот да ошон үчүн. Агай, убактыбыз өтө аз калды. Кыскача жооп берсеңиз, ушул брендти илгерилетүү үчүн азыркы механизм жетиштүүбү азырынча же дагы кошумча? Эми биз азыр мына айтып атпаймынбы, азыр бул эң баштап атабыз. Буюрса 10 июнда биз ошол эгерде ачыктап туруп ошол жерде талкуулайбыз. Мүмкүн бизнестерин дагы ошол мындай алып келгенде субъекттерден кошумча сунуш келип калса, мүмкүн кээ бир критерийлерди алып салыштыр. Кошумча алымча болушу мүмкүн. Себеби дегенде эми биз көп нерсени билебиз, бирок бизден ошол баягы товар чыгараткан алар көп экенин албетте. Ошон үчүн биз алардан сунуш күтөбүз. Ошол күнү кеңири талкуу болот. Ошонун негизинде биз мындай өзгөртүп киргизүүгө даярбыз. Эми заман талап, керектөөчүлөрдүн талаптары дагы өзгөрүп атат. Бул айтыптан бул эң мындай жакшы чечим болду. Бул Кыргызстандын имиджин көтөрө турган дагы бир механизм, кадам болуп калды. Рахмат агай. Ала Тоолаевдин бул чыгарылышында Соода өнөр жай палатасы тарабынан бекитилген ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн Кыргызстанда жасалган улуттук брендин илгерилетүү механизми тууралуу маалымат бердик. Суроолорго Соода өнөр жай палатасынын уюштуруу жана палатанын мүчөлөрү менен иштөө департаментинин баш кадиси Шамшиев Насирдин агай жооп берди. Саламатта туруңуздар.